Саламатсыңарбы балдар. Силер менен кайрадан көрүшкөнүмө кубанычтамын. Адаттагыдай кыргыз тили сабагын жандоо тилинде өтүүнү улантабыз. Силер кунт коюп сабакка көңүл бургула. Балдар, мурдагы сабакта кайсы теманы өттүк эле? Туура, токой жаныбарлары кышка кантип даярданышат деген теманы өткөнбүз. Азыр үйгө берилген тапшырманы текшеребиз. Суроолорго жооп берүү. Биринчи, тыйынчычкан козугарын жана мөмөлөрдү кайда жаят? Туура, тыйынчычкан козугарын жана мөмөлөрдү бактын бутактарына жаят. Экинчи суроо. Кирпи кантип семирет? Жообу. Кирпи курт кумурска бакаларды көп жеп семирет. Туура. Үчүнчү суроо. Аюу эмнени абдан жакшы көрөт? Жообу. Аюу балды абдан жакшы көрөт. Туура. Төртүнчү суроо. Эмне үчүн карышкыр менен түлкү кышка азык даярдашпайт? Себеби алар жыл бою аңчылык кылышат. Туура. Азаматсыңар балдар. Берилген торчолорду толтуруп, өтүлгөн сөздөрдү кайталайбыз. Тигинен биринчи, бул эмненин сүрөтү? Туура, бул данек. Экинчи, бул эмненин сүрөтү? Туура, бул балык. Төртүнчү, бул эмненин сүрөтү? Туура, бул бал. Эми туурасынан. Үчүнчү сүрөт. Бул эмне? Жаңгак. Төртүнчү сүрөт. Бул бака. Туура, азаматсыңар. Биз эмне кылдык? Биз торчолорду толтуруп, сөздөрдү кайталадык. Бүгүнкү сабакта токой жаныбарлары кышында кайда жашайт деген теманы өтөбүз. Аңгемени мени менен чогуу окуп которгула. Тыйынчычкан дарактын бийик жериндеги көңдөйчөлөрдө жашайт. Жумшак чөп, кабык, жалбырактарды чогултуп, көңдөйчөнү жылуулайт. Кургаткан азыктарын уясына ташып, кышында аларды жеп чыгат. Кышында кирпи, жалбырак, чөптөрдөн жасаган уясында тынч уктайт. Аюу дарактардын түбүн казып, чуңкурча даярдайт. Чуңкурчанын үстүн карагайдын бутактары менен жаап, үңкүр жасайт. Аюу үңкүрдө жазга чейин уктайт. Түлкү токойдо ийинде кыштайт. Карышкыр кышында куураган дарактардын арасындагы оюктарда топтошуп жашайт.
түлкү менен карышкыр токойду жойлоп тамак издешет. Коён бадалдардын астындагы чуңкурчаларда жашайт. Кышка азык камдабайт. Кар астынан чөп таап издеп жейт. Дарактардын кабыгы менен тамактанат. Тыйынчычкан, коён жана түлкүнүн терилери жылууланып, өңдөрү өзгөрөт. Биз аңгемени окуп котордук. Эми аңгемедеги жаңы сөздөрдү кайталап окуйбуз. Көңдөйчө, көңдөйчө, көңдөйчө. Жумшак, жумшак, жумшак. Уя, уя, уя. Чуңкур, чуңкур, чуңкур. Үңкүр, үңкүр, үңкүр. Ийин, ийин, ийин. Оюк, оюк, оюк. Кабык, кабык, кабык. Издейт, издейт, издейт. Ташыйт, ташыйт, ташыйт. Жойлойт, жойлойт, жойлойт. Биз сөздөрдү кайталадык. Эми оюн ойнойбуз. Жаныбарлардын үйүн, тамагын туура тап деп аталат. Бул сүрөттөрдү карап, кайсы жаныбар кайсы үйдө жашайт жана кайсы тамакты жейт туура тапкыла. Бул кайсы жаныбар? Туура, аюу. Аюу кайда жашайт? Туура, аюу үңкүрдө жашайт. Бул кайсы жаныбар? Кирпи. Кирпи кайда жашайт? Туура, кирпи өзүнүн үйүндө жашайт. Бул кайсы жаныбар? Бул тыйынчычкан. Кайда жашайт? Туура, тыйынчычкан көңдөйчөдө жашайт. Бул кайсы жаныбар? Бул түлкү. Түлкү кайда жашайт? Туура, түлкү ийинде жашайт. Азаматсыңар балдар. Эми сөздөрдү кайталайбыз. Көңдөйчө, көңдөйчө. Жумшак, жумшак. Уя, уя. Чуңкур, чуңкур, чуңкур. Үңкүр, үңкүр, үңкүр. Ийин, ийин. Оюк, оюк. Кабык, кабык. Издейт, издейт, издейт. Ташыйт, ташыйт. Жойлойт, жойлойт. Балдар, биз
токой жаныбарларынын кышка кантип даярдык көрүшөрүн окуп билдик. Алардын кышында кайда жашаарын билдик. Эми үйгө тапшырма. Өтүлгөн сөздөрдү кайталап жаттагыла. Аңгемени окуп которгула. Кайсы жаныбар кайда жашайт сүрөтүн тарткыла. Тарткан сүрөтүңөрдүн астына сүйлөм түзүп жазгыла. Тапшырма баарыңарга түшүнүктүү болдубу? Кош болгула.